Ак Жол партиясында болгон дешип арбын сындашат. Буга кандай реакция кыласыз? Реакция буга кылган деле жокпуз, анткени Ак Жол партиясынын депутат болгонбуз. Анан азыркы бийликтин бир кандайдыр бир каралай турган бир методу го деп ойлойбуз, анткени мага эч нерсе таба албай болгону ошол ак жолчу деп жамандайбыз дегендей ой бар. Бакиевдик деп жамандайбыз деген ой бар. Башка бир кандайдыр бир коррупциялык схемаларга же кандайлыр бир жаман бир бизнестерге аралашпасак, анан ошол анан ачык айкын бийликтин кылып аткан кесепетин айтып атсак, анан ошентип эле караламай эле деген ой менен болуп атышат. Бирок менин буга көп деле көңүл бургум да келбейт. Кандай болсо да эл өзү тараза, өзү билет. Мен башынан ушул саясатка келгенден бери кандай ой максат тилектерим бар, өзүмө койгон, астыга койгон тилектердин баарын тең ошол принцип бойдон келатабыз. Эч кандай өзгөргөн жок. Мына 2005-жылдын аягында жаштардын саясий партиясынан баштап, анан көптөгөн кыймылдарды дагы ачып, ошол азыркы коюп аткан максатыбыз эле бир. Ошол жаңы муунду алып келүү, Кыргызстаныбызды бир жакшыраак жолго алып келүү, жаңы бирге өзгөртүү киргизүү деген ой менен эле эң башынан бери келатабыз. Бирде бийликте болдук, бирде оппозиция болдубузбу. Бирок өзүбүздүн максатыбызды, өзүбүздүн койгон акыркы маселебизди эч качан өзгөртпөйбүз дагы. Ошол максатыбызга жетмейинче биз аягына чейин иш кылып жүрө беребиз. Сиз жетекчилик кылган жаштар өкмөтүнүн максаты эмне? Ал чыныгы өкмөт боло алабы? Чыныгы бул кыймыл болуп эсептелет. Жаштар өкмөтүнүн бул кыймылдын аты жаштар өкмөтү деп. Анан чыныгы ошол биздин эмнеге ошондой койгонубуз, ошол көптөгөн байкасаңар, азыр ар бир айылда, ар бир областта көптөгөн жаштардын бир кыймылды ачылды. Анан талабы бир, койгон максаттары бир. Ошол баарын тең бир кандайдыр бир ушундай кыймыл ачып, ошого биз бириктирип, анан ошол өкмөткө жеткизе албай жаткан, мамлекетке жеткизе албай жаткан маселелерди көтөрүү боюнча биз коюп атабыз. Анан чыныгы азыр абдан көп кыймылдар биригип, биз өзүбүз атайын бир астыга койгон бир Кыргызстан эмне үчүн ушундай кырдаалга келип калганын, эмне үчүн азыркы маалда мына байкасаңар, көп кыйынчылыктарды көрүп атат мамлекетибиз, элибиз дагы. Ошол кыйынчылыктарды биз кайсыл жолу эмнеге ошондой болуп атат, ошону биз аныктап, азыр бир жолун ачып элдерге таратып айтып атабыз да. Жаштар өкмөтүнүн курамында мисалы чыныгы министр боло алчу реалдуу кадрлар барбы? Бизде балдардын мына көбүнчө азыркы айылдык кеңеш депутаттар жаш балдар бар. Анан чет мамлекетте окуган жаш балдарыбыз дагы бар. Анан ушул азыркы мамлекеттин структурасында иштеген балдар бар. Начальник управленияларга чейин, зам министрлерге чейин жаш балдарыбыз бар. Бирок биз мына байкасаңыздар, жаштар өкмөтү ачылгандан баштап биз өзүбүздүн талабыбызды койсок, анан мамлекетке ачык айкын суроолордон бере баштасак, бизде бир кандайдыр куугунтуктоо башталды да. Ошондо биз көп лидерлерибизди көрсөттүрбөй, анткени үйгө чейин барып, балдарды ата-энесине чейин айтып, кээ бирлерин камап, кыйнап, бир сааттап кармап, анан мындай жазгыла, тигиндей жазгыла деген бир айыптарды коюп, балдарга бир кыйноо башталды да. Анан ошондуктан биз азыр бүт лидерлерибиздин баарын ачык айкына көрсөтө баштасак, аты жөнүн айта баштасак, ар бирөөсүнө чейин кыйноо башталат. Анан ошондуктан биз мына атын айтпай эле мына бир 2-3 лидер балдарыбыз бар, ошолор менен эле чыгып бир аз ошол койгон талабыбызды эле коюп келатабыз. Бирок мына байкасаңар, мына биздин жаштар өкмөтүнүн страничкасында, Facebook'тагы мына башкы мыйзамды дагы иштеп чыктык. Башкы мыйзамды дагы ушул Кыргызстаныбызда ошол мыйзам менен иштейт эле. Өзүнчө бир программа түзүп, жада калса балдар бир кетептерден чыгарып, көп нерселерди иштеп, ушул Кыргызстандын өнүктүрө турган жолдорун көрсөтүп атабыз да. Биз ошону мамлекеттегилерге айтып атабыз, ошону кабыл алгыла. Же болбосо мына бийликте азыр жаш балдар келип, биз өзүбүздүн талабыбызды кое баштайбыз. Мына сунуштарды, суроолорду бердик, жооп берген жок.
Эми биз буларды күтпөйбүз да, эми өзүбүздүн бир кадамыбызга барабыз. Жаштар өкмөтүндө бүгүнкү бийлик жүргүзүп жаткан саясаттын эмнеси жакпайт? Реалдуу сунушуңар, талабыңар барбы? Мына биз 7 суроо койгонбуз мамлекетке. Биринчиден башында ушул ачкандан бери ушул биздин кыргыз газ маселесин сатканына биз де февралдан баштап каршы болгонбуз. Ошол жаштар өкмөтү кыймылы ачылгандан бери ушундай кесепетке алып келерин көргөнбүз. Анткени коюлган контракттар туура эмес болуп атканын биз байкаганбыз. Анткени мына биз парламентте да иштегенде байкагам, ошол Газпром сатып алабыз деп келген болчу. Ошондо проект кагаздары да бар болчу. 500 миллион карызы бар болчу биздин Кыргыз газда. Анан 500 миллион доллар үстүнө берип сатып ала турган болчу. Ошол кезде биздин парламентте биз каршы болгонбуз. Анда 100% жөнүндө суроо турган жок. Анда алар 500 миллион доллар берип, карыздарды да жаап, анан 51 жана 49, 50 анан 40 жана 1% менен сунуш суроо болуп турган болчу да. Азыр болсо мына бекерден бекер 1 долларга берип, андан башкасы договорлордо кандай баа менен элге сата тургандын көрсөтпөй. Андан башкасы мына байкап атасыңар, ошто эмне болуп атат. Ошондой газ бербей калса кандай анда айыптарды коюш керек болчу. Анын баарын тең көрсөтүлгөн жок. Бул бирден суроосу. Экинчиси, биз ушул электр энергия тармагы боюнча биз чоң суроолорду койгонбуз. Анткени мына байкасаңар, тышка сатып аткан биздин электр энергиянын ортосунда 2 компаниялар турат. Ошол компаниялар накталай акча менен алышат, ортомчулар. А бизге болсо сырье менен берет. Тиги мазут менен же көмүр менен. Бизде көмүрүбүз кенен болсо, ошол жакшыбы? Биз ошол талаптардан айтканбыз. Электр энергияда биз эсептеп 1 миллиард, 13 миллиарддан ашык акча коротулганын көрсөтүп, ошолорду каяка коротду? Ошолорду айтпайбы? Эмнеге биздин азыр электр энергиябызды дагы банкроттоштуртуп, азыркы максаты ошондой болуп атат азыркы өкмөттүн. Анан жарым жыл, 1 жылдын ичинде айтат, мына биз ушундай авария болуп атат, ушундай биз оңдой албай калып атабыз, муну да сатабыз деп чыгышат. Анан биз айтып атабыз, ошонун баарын сатып таштаса, стратегиялык объекттердин баарын. Анан биз өзүбүздүн мамлекетте мигрант болуп жүрөбүзбү? Андай болбойт да. Анан ошондуктан бизде көп суроолорду коюп атабыз, жооп берген жок мамлекет. Мына Кыргыз газ барып алып, азыр Ошко барып алып президентибиз баллон менен таратам деп атат. Ошол жакшыбы? Же жөндөп тышкы мамлекеттер менен жакшылап сүйлөшүп болбойт, жакынкы мамлекеттер менен жакшы сүйлөшүш керек да. Анан тизелейбиз деп башка маселе менен сүйлөшүш керек да. Мисалы, мейли ошончолук кыйын болуп кетсе, башка технологияларды ойлоп чыгыш керек да. Биздин канализациядан чыккан нерсени деле ошол жаңы оборудованиемен 5 миллион доллар коротсо, газ менен камсыз кылынат да ош. 1 айдын ичинде салса болот, жаңы технология боюнча. Дүйнө жүзүндө көп нерселер жасалган. Анан майга чейин болбойт. Майга чейин канча убакыт бар дагы? 1 айдын ичинде жаңы технология менен жасап коюшпойбу? 5 же 8 миллион ашып кетсе кете турган акчасы. Ошол 8 миллион долларды таап туруп, ошту газ менен камсыз кылса болбойбу? Ошол технологияларды эмнеге алып келишпейт? Мына эски адамдар отуруп алып, азыркы маалда. Ошол эле мына 20 жылдан бери отургандар. Бири оппозиция болуп, кайра бийликке болуп алышып эле. Анан кылган иштер бир эле. Коррупциянын механизмдерин иштеткенди билишет, а элге камсыз кыла турган нерселерди булар билбейт да. Мына баллон менен элдерди ташып бере тургандай кылып. Парламенттик системаны тандап алган Кыргызстандын парламентине бааңыз кандай? Биринчиден, азыркы парламенттин буну соода жагы, бийликтеги соодалашып, министр талашкандары бул ачык айкын соодалашып аткан. Экинчиден, мына 20 жылдан бери бул биздин келаткан системабыз өзгөргөн жок. Ошол эле система менен келатабыз. Толугу менен буну өзгөртүш керек. Мына парламенттик, президенттик, анан парламентский, президентский деген системанын баарын тең бул тышкы жактан бизге мажбурлап киргизген бир системанын бири да. Анан биз ошол жаштар өкмөтүнө аныктап, анан айтып атабыз, Кыргыз өзү кандай өнүккөн. Тарыхты байкасаңардар, кантип өнүгүп келген, кантип шайлаган өзүнүн башчыларын. Ошол жол менен биз өнүгөлү. Биздин жанакы тышкы жактан бизге келип алып, партиялык системаны түзүп, анан партийни тигиндей мындай деп биздин башка өзүнүн культурасын, бизге маданиятын киргизип атканы бул туура эмес болуп атат да. Анан биз айтып атабыз, биздин өзүнчө курултай системасын тууралап киргизиш керек.
Биздин системабызды башка кылыш керек. Мына партиялык системаны байкасаңыздар, ар бир үй бүлөдө азыр 4-5 партияга бөлүнүп, бири-бири менен урушуп отурушат. Бул жакшы нерсе, жаман да. Мына ачык айкын булар соодалашып отурушат. Кайсыл партия болуш керек? Президент өзү айтып атат. Биздин министрлер өзүбүздүкү болуш керек деп. Каяктан өзүбүздүкү? Кандай ал? Кандай түшүнсө болот өзүбүздүкү? Бул биринчиден бул профессионал болуш керек да, туурабы? Өзүбүздүкү деген барып аны мактап тура турган президент, министр болуш керек бекен. Же ошонун коррупциялык схемаларын иштете турган министр болуш керек бекен. Андай болбош керек. Чыныгы профессионалдар келиш керек. Мурдагы сиз иштеген парламентте азыркыдай кызмат соодалашуулар жок беле? Мына байкасаңар, ар бир парламентте өзүнчө бир өзүнүн бир корыстный бир ойлору менен күрөшүү парламент болгон да. Биздики болобу, мына мен иштеген парламент болобу, азыркыбы, ага чейинкисиби? Бул ошол эле системадагы парламенттер да. Бирок азыркы ушул Текебаев түзгөн конституция боюнча азыркы бул уже бети жоктук, ачык айкын чыгып аткандык парламент болуп калды да. Бунун баары тең мына мыйзамдуулук жолун биз таптакыр эле буздук да. Мына 2005 жылда бир төңкөрүш болду, 2010 жылы такыр эле мыйзамдуулук жагын жоюлду. Булар өзүнүн бир мыйзамдуулугун аныктаган эмес, чыныгы. 2010 жылдан бери келгенде бери. Мына соттордун системасын бүт сотторду бошотуп салды дагы. Же жаңыны кое албайт, же мурункуларын ала албайт. Анан соттор орто жерде илинип турушат. Алар эмне кылат анан? Анан же кандай кылып иштеш керек? Буну туралаш керек да анын баарын. Эмнеге аны президент анда ал соттордун баарын алып таштайт? Алып таштаса жаңы системасын туралабайбы? Тура албай жатат мына. Мамлекетти жөндөп башкара албай жатышабы? Кетишсин анда. Жолдор мына ачык айткын айтып эле кетпейби? Мына биз иштей албай калдык. Мамлекетти башкара албай калдык. Мына бюджеттин тешигин байкагыла. Тышкы жактан коркунучтар кандай көп азыркы маалда болуп атышат. Биздин мамлекетибизде мына пенсия көтөрүлбөй. Азыр мына байкасаңар, базарга барсаңар, 5000 сом алып кирсеңер, 5000 сом менен мурун канча конок чакырып кенен жүрчү элем. Азыр бир конок чакырам десең 5000 сом каяктан түтпөйт. Ошонун баары тең 1000 сом акча болбой калган. Бул жакшы нерсеби? Мына продуктыларды байкаган, мына канча азыркы жашыл жемиштер чыгып атса деле баа ошол бойдон турат. Бул мамлекеттин мындай өзүнүн бир туура эмес экономика жагын туура эмес алып барып атканы көрүнүш да. Пенсия, айлык маанаясы ошол бойдон турат, инфляция кетип баратат. А мамлекет эмне кылып атат? Отурушат мына. Отчет бербейт жөндөп. Же кеткен премьерлер отчет берген жок. Же азыркы президент канча жылдан бери, 4 жылдан бери башкарып атат, бир элге чыгып отчет берген жок. Чоң мамлекеттерди байкагыла, мына мен канча мисал айтып атам, кайра кайталайын, ушул Россиянын Владимир Путин деле канча бир жылда бир элдин астына чыгып отчетун берет. Совет Федерациянын астында 2 жылда бир жылда 2 жолу чыгып отчетун берет. А биздин президент кана отчет бербей отпуск алып жүрөт. Ошол жакшы нерсе. Эки инкылаптан кийин эки бийлик алмашты. Инкылаптар дагы деле максатына жетпедиби? Ачыгын айтканда ушул биздин саясатчыларга алданып, патриот балдар 2 жолу төңкөрүш кылып, 2 жолу мына революция деп атап алышып, бирок чыныгы өзгөрүү жок болуп атпайбы? Мына биздин канча мына июндук окуяда дагы бул төңкөрүштүн кесепетинен да болуп атпайбы? Азыркы мына бийликтегилер канчалык жаман нерселерге барышты. Муну ачык айткын эч ким айта албай атат, бирок көп китептерде да чыгып атышат. Июнь окуясы боюнча кандай стенограммалар да чыгып атат. Ушул Атамбаев, Текебаев болуп чыгып сүйлөгөндөр июнга чейин. Анан ошонун баары гезитке бекер жазабы, китептерге. Китептерге бекер жазмак беле. Анан биздин ошол жаш патриот балдарыбыздын чыныгы күйүп ошол Кыргызстан өзгөрсө экен деп келишти да. Бирок мына байкасаңар 2 жолу төңкөрүш болду. Ошол 2 жолу тең бир кандай өзгөрүү болду, болгон жок да.
же башка адамдар келип башкача иш алып келдиби? Жок да. Бир эле фамилиялар эле өзгөрүп атат башка өйдөнкү. Бирок коюлган система ошол эле болуп келатат. Анан ошол эле 150дей ашык адам, 150гө жакын ошол эле адамдар бири оппозиция болуп алып, бири кайра бийлик. Мына байкасаңар, мына Атамбаев деле премьер болбоду беле. Мурунку деле премьер болбоду беле. Мына ар бирөөсүн байкасаңар, ошол эле бийликте отуруп эле кайра эле оппозиция, кайра эле жаңы адамдар жок. Кыргызстандагы оппозицияга алардын келечегине көз карашыңыз кандай? Азыркы бийликке оппозиция барбы? Биринчиден, биз оппозицияны көрбөй жатабыз азыркы балда. Чыныгы бул бийлик менен Улуттук оппозиция, улуттук кыймыл, оппозициялык кыймыл дегендер алар эми байкаган жоксуңарбы 10 апрелде эмне болгонун? Бул сүйлөшүлүп алып, кайра эле бир төңкөрүш сыяктуу кылып, бир башкыны алып башкага өзгөртүү эле максатында жасалган да. Бирок системанын өзгөртүүсүнө бир кандайдыр бир жол көрсөтүп айтыштыбы? Биз ошол системаны алып келебиз. Же биз муну жок. Булар бири-бирин эле жамандап эле, мына мунун ордуна башканы кое турган бир максаты болбоду. Ошол эле адамдар болуп атпайбы? Алар азыр кел бияка посол бол, кел бияка министр болсо чуркап кете тургандай болуп атпайбы? Бирок чыныгы койгон программалык өзүнүн мындай Кыргызстанды өнүгө турган жолго көрсөтө алган жок да. Мына азыр жаш муунубуз билбейт да эртеңки күндү кандай болот. Окуусуна барат, мисалы, жаңы муунду алалы. Окууну бүткөндөн кийин эмне кылат? Кайсыл окууга кирерин билбейт. Астыга 20 жылдан, 15 жылдан кийин Кыргызстаныбыз кандай болот? Кайсыл кесип көбүрөөк болот, кайсыл кесип азыраак керек болот? Аны мамлекет айткан жок да. Же мындай бул кесипке бекер окутуу, анан бул бияка арзаныраак окутуу деген бир программалар жок да. Биз билбей атпайбызбы мына жаңы муун 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин биз каяка барабыз? Көп мына акылдуу балдарыбыздын көбү аргасыздан башка мамлекетке кетип, өзүнүн үй бүлөсүн багыш үчүн кетип атышпайбы? Кантип эле бүгүнкү оппозициянын арасында бычакка саптуулары жок болсун, балким бардыр. Ар бир жерде, ар бир улутта жакшысы жаманы болот. Анан баарын эле чыныгы жаман дегенге да болбойт. Биз баарын жамандагандан алыспыз, бирок чыныгы биз болуп аткан нерсени айтып атканда жамандагандай болуп көрүнүп атат да. Мамлекеттин оңолушу адамдарга байланыштуубу же системагабы? Биринчиден ошол системаны өзгөртпөй жаткан адамдар болуп атпайбы? Мына байкасаңар, азыркы система ошол эле, анан өзгөртөбүз деп кайра эле ошол эле адамдар өзгөртүлүп атпайбы? Жаңы өсүп келаткан муунду жаңы биз көз караш берип атса, аны кабыл албай жатышпайбы? Көбүн камап, массалык маалымат каражаттарга жолотпой жакын. Анан биз бере турган жанагы башка дагы көп сунуш берип атышпайбы жаш муундар? Аны кабыл албай жатышпайбы? Анткени алардын кызыкчылыгына туура келбей жатат да. Азыркы саясатчыларыбыздын жеке өзүнүн кызыкчылыгы мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору болуп калбадыбы? Жан дүйнөңүздө эмнени айткыңыз келип турат? Айтылбаган кандай сырыңыз, буңуз бар, айтыңыз. Ынтымак болсун Кыргызстанда. Ушундай төңкөрүштөр болбосун, болгон. Бизде жаңжалдар чыкпасын. Ошондон алыс болуп мамлекетибиз өсүп, өнүксүн. Жаңы муундар келсин. Анан ошол Кыргызстаныбыз бир кандайдыр бир жакшы бакубат жашоодо жашай турган, тынч, саясатка аралашпай бир маданиятка көбүрөөк көңүл бура тургандай бир мамлекет болсо экен деген ниетибиз бар.